ырчы чорчуларсыз эл чогултуу мүмкүнбү? Мына сиз канча жылдан бери баягы шайлоолорго катышып жүрөсүз? Практикаңызда барбы? Практика бар. Мына мына Курмангазы байкебиз абдан сонун айтты. Мына мен практикамда ырчылар жакшы, абдан жакшы ырчылар чакырып, кел сиз партия биз менен чогуу басайлык. Кандидат бол. Мына парламент келип, маданият тармагын сен тейле, көтөр, маселелерди айт. Кече жакында Садык Шер кандай маданият жөнүндө сөздөрдү айтты, туурабы? Мына ушуну баардыгын айткын. Жок, бизге кандидаттык керек эмес, бизге акча бер деген. Мына бул киши да айтты. Соодалашып аткандар көп да. Көрдүңүзбү? Мына өзү киши бул айтты. Ошондой бул жерде бир эле бөлүк бул. Бул жерде мен бул азыр талкууга койдум да. Азыр мына маданият кызматы. Бул жерде эгерде артисттер келип, партия келип, келгиле биз ушул сиздердин элди чогултканда, биз чыкканда сиздердин идеяңарды биз мына пролог менен баштайлык. Анан кийин биз сценарий жүргүзөйлүк. Анан кийин монологдор менен чыгайлык. Монологдо ушул партиянын идеялары менен чыкса, мына мына ушул артист бул партиянын чынында мына күйүп аткан мамлекет үчүн күйүп атат деген келечек. Азыркы мына мен байкадым да, карадым соцсеттерде. Мына өзүнө тең артисттер сөз сүйлөгөн жок. Анткени алар шайлоодон сырткары өзүнө ушул акчаны бир айда тапкан үгүт иштеринде алар бир жумада эле таап коет ал акчаны. Бир жылда тапкан десең. Бир жылда болуп калат да, кээ бирлер көптүн ошон үчүн ошондой, башка балким ушундай баягы айтты го, сабаты төмөн деген алардын баягы ушундай ой пикирлер жаралат да. Эң негизи мына туура айтты. Бул жерде биз дагы артисттер дагы саясий иш-чарага биздин мамлекеттин келечеги кандай болот? Эми депутаттардын баардыгы коркок эмес. Мына биз мисалы Өнүгүү прогресс партиясы Атамбаев конституцияны өзгөртүп атканда биз каршы чыкканбыз Атамекен менен. Биз коркпой чыктык. Мына биз парламент шайлоого дагы, биз президент шайлоого дагы, биз бийликтин кандидаттарга биз дагы чыкканбыз. Ошон үчүн бул жерде биз бул ойду чыкканыбыз мына бул киши дагы колдоп кетти. Мына жаш партияларга мүмкүнчүлүк берели. Эмне үчүн 5%? 5% деген бул көбүрөөк партия кирсин. Эгерде 9% менен калсак, 2-3 партия кирип калса, мына ошондо андан кийин монолитный монополия болуп калат. Ошондо баардыгы депутаттар тиги 7-нчи этажда эле карап калат. Ошондо андан кийин эч кандай ой жаратуу, пикир айтылбайт да.